Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар. Эгер сизде автоунаа же болбосо эски үйлөр болуп отурган болсо, жаңы үйгө алмаштырууну кааласаңыз, анда бул видеону аягына чейин көрүп туруңуз. Назарыңыздарга бизде азыр Ош шаарында курулуп жаткан номер 1 алдыңкы компанияларды сунуштайбыз. Бул Карагай курулуш компаниясы жана Нурзаман курулуш компаниясы. Мен сиздерге Нурзаман курулуш компаниясынын Европейский квартал деген Таттуу Турсунбаева көчөсүндө курулуп жаткан үйлөрдү кененирээк тааныштыра турган болсом, жалпысынан бул жерге 14 блоктон турган үй түшүүдө. Болжол бул Зухра тойкунасын билесиздер, Т-Абраскадан түшүп келгенде Ошский райондо же болбосо Абсамат Масалиев көчөсүнө дагы жол курулат бул жерден. Азыркы Нурзамандын же болбосо Глобусу баарыңыздарга маалым. Ошол жерде Абсамат Масалиевадан кирип кеткен дагы көчө бар, ошондой болуп көчө дагы курулат. Бул жердин артыкчылыктарын айта турган болсок, бул жерде өзүнүн мечити бар, намаз окуй турган. Андан сырткары азыр Ош шаардык мэриясынын дагы айтуусу баарыңыздарга маалым. Жанагы тест көтөрө албайт, азыркы жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн баарына тест жылуу суу берилбейт дегени баарыңыздарга маалым. Бул жерде бул компания өзүнүн ушу 14 блогуна жете турган тест куруп жатат, кышындасы жылуу болот. Анан дагы бир артыкчылыктары бул туннельный вариант деген туннелдик вариантта куруп жатат үйлөрүн. Азыр көпчүлүк эле үйлөр бышыткычтан же болбосо пена блок же болбосо газоблоктон курулуп жатат. Бул бетон менен гана куюлат. Жана Союз малындагы 104-105 сериядагы үйлөр баарыңыздарга маалым, ошондой болуп курулуп атат. Себеби бул жер титирөөгө туруктуу болот экен. 9 баллдык жер титирөөгө анализдери боюнча туруштук бере алат. Бунун бетон жылуу муздак болуп калат го дешиңиздер мүмкүн. Союз мезгилинде курулган үйлөр ооба муздак болуп калат, себеби аны жылуулаган эмес. Аларды деле азыр жылуулап кое турган болсо, базальт менен сыртын курчап, сыртынан кооздоп, таш менен кооздоп койсо, бул жакшы эле үй болуп калат. Бул үйлөр дагы ошондой бетон менен курулат дагы. Мисалы үчүн дубалга бир нерсе иле турган болсоңуз, бул кеңири иле берет, бетон кармайт баардык нерсени. Бул жерде артыкчылыктарын айта турган болсок, базальт болот, базальттын сыртынан да жылуулайт. Анан кооз таштар менен кооздолот, лифтери жакшы. Жалпы короосуна келе турган болсок, короого бир да унай кирбейт. Бала чакаңызды кенен кесир короого кой бере берсеңиз болот, кооптонбой эле, себеби унаалар короого кирбейт. Бунун өзүнүн футбол аянтчасы болот, машыгуучу жайлары болот, террасалар болот. Жумуштан кечинде чарчап келсеңиз, ушул кичинекей шарчанын ичинде айланып жүрө берсеңиз деле болот. Өзүнүн торговый центри да болот, алыс эмес жерлерде. Жашоого бүт баардык ыңгайлуулуктар түзүлгөн. Унааны жертелөөнүн алдына токтотот, ал да өзүнчө сатылат. Андан сырткары үйдүн короосунун айланасына дагы унаа токтоо үчүн жайлары болот, сөзсүз. Дагы эмне айтабыз? Мен сиздерге дароо эле баалары жөнүндө айтып бере турган болсок, мисалы үчүн эң арзан үйлөрдү эсептейли. Баалары 1-кабаттан 6-кабатка чейин $1250 менен саналууда азыркы күндө. Бир бөлмөлүү батир. Ошол эле үйдүн 6-кабатынан жогору 9-кабатына чейин $1150 менен бааланууда 1 метр квадраты. Ал эми 9-кабаттан 14-кабатка чейинки батирлер 1 метр квадраты $1050 менен бааланууда. Мен сиздерге чаканыраак, кыскачараак эсептеп берейин. Бир бөлмөлүү батирди, эң арзан батирди эсептеп берейин. Эң арзан батир бир бөлмөдөн турат. Бул жерде эштен кирип келгенде сол жакта жуунуп тарануучу бөлмөсү, ажаткана бөлмөсү, жана ошондой эле бет маңдай келгенде ашкана бөлмөсү, жана ошондой эле оң жакка бурулсаңыз конок бөлмөсү болуп калат. Ал конок бөлмөсүнүн кудай жанаша жайгашкан балкону бар, чакан. Аны кааласаңыз балдар бөлмөсү катары пайдалансаңыз болот, же уктоочу бөлмөсү катары да пайдалансаңыз болот. Эштен оң жакка бурулганда бут кийим жана кийим алмаштыруу үчүн жайлары да болот. Ушул батирди мен сиздерге тааныштыра турган болсом, мисалы үчүн 38-4 метр квадратты ала турган болсок, жалпы акчасы $1050 эсептей турган болсок, $40.257 болот. Баштапкы төлөмү 30% түзөт. 30% бул
доллар менен алганда 1277 доллар болот. Эгер сом менен ала турган болсок, доллардын курсун 87,4 эсептей турган болсок, 1 миллион 500 миң 529 сомду түзүп калат. Эгер автоунааңыз боло турган болсо, 15 миң долларга чейин, же болбосо 103-чү, 104-чү, 105-чи, 77-чи сериядагы үйлөрүңүз болсо, аны деле алмаштырууга толугу менен мүмкүн. Үй 2027 жылы курулуп бүтөт. Азыр курулган үйлөр курулуп дээрлик анча биринчи корпустары аяктап деле калды. Бирок 2027 жылы үйдүн кожоюндарын өткөрүп берилет ремонтко. Ушул эле үйдү эсептей турган болсок, мисалы үчүн 12.777 доллар болду, 30%. Калган суммасы 28.180 долларды түзөт. Аны ошо айына бөлүп коет, мисалы үчүн 2 жылга бөлүп кое турган болсок, айына калган суммасы 28.180 доллар калат. Аны 24 айга бөлө турган болсок, бир айына сиз ошондо 1.174 доллардан төлөп каласыз. Азыркы курска ала турган болсок, 77,4дөн эсептей турган болсок, доллардын курсун айына сиз сомго ошондо орточо эсеп менен 102.607 сомдон төлөп каласыз. Дагы кененирээк маалыматтарды мен сизге берем. Дагы кызыгыраак боло турган болсо, 2 бөлмөлүү батирлер, 3 бөлмөлүү батирлер кызык боло турган болсо, көрсөтүлгөн баяндамадагы номерларга жазсаңыз, сизге дагы кененирээк маалымат бергене дайынбыз.